Мамлекетке бүгүн өзгөчө боорум ороду. Менде мамлекет аткара турган элге пайдалуу долбоорлор, идеялар көп. 5 жылдан бери жазып келе жаткан эки чоң долбоорум акыркы 2 жылда жазган 5-6 майда чаккан долбоорлор. Презентация кылып айтып берип жатканда бардык саясатчы агайлардын көздөрү жайнап түшөт. А бирок ким каржылайт маселесине келгенде эле шалдайып отуруп калабыз. Бүгүн айрыкча болбогон бир кичинекей сумма кетүүчү иш планына каражат бөлүп бере турган булак таппай жаным кашайды. Илим, билим, маданият жаты болчу. Мамлекетти бөпөлөп каражат бөлүп берем десе да, бирок өздөрүнчө эч идея жок өлкөлөр бар экен. Алар анан аргасыз башка өлкөлөрдөн кызматын сатып алышат экен, бар туруп жок. Биринчи идея бар, каражат бар, бирок мүмкүн эмес. Экинчи идея бар, мүмкүнчүлүк бар, каражат жок. Айланпа, ал тургай 30 жылдан бери өздөрүн гана кызыкчылыгына керектүү мыйзамдарды кабыл ала беришип, пайдалуу да пайдасыз да уюмдарга кошула беришип, көптөгөн эл аралык иш-чараларга, долбоорлорго, кызматташууларга мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү экен. Чын эле президентибиз Садыр Жапаровго оор экен. Анткени болбойт, мынткенге болбойт, мыйзам жол бербейт, жол бергенине дүйнөлүк уюм жол бербейт. Ага каражат жетишсиз, буга каражат жетпейт. Айтор угуп отуруп, туура кылып баарын ашата сөгүп, басып кетпей аз калат экенсиң. Бир эле жөнөкөй мисал. Таза иче турган Легенда, Байтик деген сууларыбызды экспорттой албайт экенбиз. Суу боюнча дүйнөлүк рыноктун ээси Корея улутундагы адам экен. Убагында ал бизге келиптир, сууңарды экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берейин, инвестиция кылайын, миллиарддаган киреше түшөт деп. Аскар Акаевдин жан досу соодалашып, жен ичинен акы сураган экен. Жени кашайган ал, менин көзүм барда Кыргызстандын суусун дүйнөгө турмак, коңшу өлкөгө сатканга уруксат бербейм дептир. Мына суу сатып байый албасыбыздын негизги себеби япондор да келген экен. 7 област бири-бирине каттоочу ылдамдыкты учактай болгон поезд, темир жол салып берели. Болгону жол куруудагы түздөгөн жерден сүрүлүп чыккан топурак таштарды биз өлкөбүзгө алып кетип, суу баскан жерлерибизге төгүп кургактап алалы деп. Кайран гана элиталар кошумча миллиондогон доллар сурашыптыр. Ошо менен алар да басып кетиптир. Аман эле болгула кыргыздар деп дагы толгон токой ушул сыяктуу тузактар көп. Угуп отурсаң өзүнчө бир арман. Бүгүн мамлекетке боорум ороду. Андан соң туш алып калган өлкөнүн арабасын кара күчкө салып сүйрөп бара жаткан президент Садыр Жапаровго боорум ороду. Чын деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кумтөрдү канадалыктардын алдына салып берген Дастан Сарыгулов бөлтүрүүкө эмнеге мурчуят? Учурунда Ленинград бирге окуган Дастан Аксакал карындашы таластык Майрам Дүйшөн кызы менен Аскар Акаевдин баш кошушуна себепкер болгон. Ошонун шарапатынан улам Акаевдин кандоосу Дастан Сарыгулов Акаевдин учурда иштебеген мыкты иштери калбады. Ал кандоосуна таянып таласты телефон менен жетектеген губернатор болду. Кыргыз алтында чокчул оңдоду, мамлекеттик катчы кызматын аркалады. Өзү аз келгенси бинилен айрыкча Аскар Сарыгуловду чет мамлекеттен валюталарды алып келип, капчыгын кампайтууга көмөк көрсөткөн. Кыргыз алтындын жетекчиси катары канадалыктардын Кумтөрдө оюн салуусуна чоң салым кошкон. Учурдагы бийлик ага жакпай тургандай кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп калган сыяктуу. Табияттын баары ыксыз талкаланууда деп азыркы Кумтөр кенин жетектеп турган теңиз бөлтүрүүккө сын айтууда. Канадалыктарга Кумтөрдү берүүгө салым кошкон Дастан Сарыгулов жооп берсе болмок. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бактыгүл Иманбек кызынын Facebook баракчасынан алынды. Садыр Жапаров президент болсо дүйнө бизди тааныбай коет деп, ким тааныбай койгону ишенгенимче ал учурда саясат менен ишим деле жок, түшүнүгүм деле жок болчу. Менде болгону Садыр Жапаров президент болсо кептелип калган туңгуюктан чыгабыз деген жалгыз гана ишеним бар эле. Тааныбай коет десе ишениптирмин да, эмнеге ишендим? Анткени мен ойлоп турмун, соттолуп жаңы гана абактан чыкса кандайдыр бир мөөнөттөн соң гана президент болуш керек деген дүйнөлүк мыйзам бар го деп, мейличи тааныбаса койсун, биз тааныйбыз, ошол эле жетет деп узун пост жазып жалдыраганымчы. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясындагы видео кайрылуусу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров бүгүн 21-сентябрда үмүт аркылуу туруктуулукту жогорулатуу, COVID-19 кийинки кайра жаралуу, туруктуулук калыбына келүү, планетанын муктаждыктарына жооп берүү, адам укуктарын сыйлоо жана Бириккен Улуттар уюмунун ишин активдештирүү темасына арналган Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясында видео кайрылуу жасады. Төмөндө мамлекет башчынын сүйлөгөн сөзү толугу менен берилет. Урматтуу төрага, урматтуу башкы катчы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Алгач Мальдив мамлекетинин өкүлү Абдуллах Шахидти Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын төрагасы кызматына шайланышы менен куттуктоого жана анын бул жогорку кызматынан ийгиликтерди каалоого уруксат этиңиздер. Түркия мамлекетинин өкүлү Волкан Боскыргап Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясынын төрагасы кызматындагы иши үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан күн тартибинде турган эл аралык бардык актуалдуу маселелерди камтыган бул дебаттардын темасын колдойт. Урматтуу айымдар жана мырзалар, 30 жыл мурун Кыргызстан эгемендүүлүккө жетип, эл аралык укуктун толук катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Жакында эле 31-августта көп улуттуу элибиз республиканын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгиледик. Тарыхый ченемдер боюнча бул кыска убакытта демократиянын мамлекеттик өнүгүү модели катары калыптанышы жана күчтүү жарандык коом республиканын негизги жетишкендиги болуп эсептелет. Менимче мындай баа берүүгө көпчүлүк макул болсо керек. Биз демократиялык жолдон кайтпайбыз деп ишендирип кетким келет. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы. Жакында
өлкөнүн азыркы тарыхынын жаңы этабы башталган белгилүү октябрь окуяларынын 1 жыл толот. 1 жыл ичинде биз коомдук саясий жана социалдык экономикалык стабилдүүлүктү калыбына келтирүүгө жетишип, коомдун үмүтүнө жана ишеничине ээ боло алдык. Ошондой эле президенттик шайлоонун жана конституция боюнча референдумдун жыйынтыктары эл аралык коомчулук тарабынан жана анын ичинден ЭККнун адам укуктары жана демократиялык институттары боюнча бюросунун байкоочулары тарабынан таанылды. Алдыда бизди 28 ноябрга белгиленген улуттук парламентке шайлоолор күтүп турат. Бириккен Улуттар уюмунга мүчө мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды өз байкоочуларын жиберүүгө чакырам. Шайлоо убагына өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал толугу менен турукташып калат деп ишеним артабыз. Урматтуу башкы катчы, 2022 жылдын 2-мартында биз Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмуна кошулгандыгына 30 жылдыгын белгилейбиз. Бул мезгил аралыгында республика Бириккен Улуттар уюмунун активдүү мүчөсү болду. Бириккен Улуттар уюмунун уставындагы максаттар менен принциптерди толук карманды. Тилекке каршы акыркы 10 жылда болуп жаткан чыр-чадак жана чың алуулар менен өздөлгөн эл аралык иштерде ар дайым буунун орду менен аброюн чыңдоо үчүн билдирүүлөр менен чыгып келет. Биздин өлкө жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган эл аралык аракеттерге өз салымын кошууга кызыктар жана ар дайым даяр. Мындан улам Кыргызстандын 2023-2025 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жана 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө талапкерлигин жылдырды. Шайлоодо буга мүчө мамлекеттерди бизди колдоого чакырам. Кийинки жылы региондогу тарыхыбыз, келечегибиз бир болгон коңшуларыбыз дагы Бириккен Улуттар уюмуна кошулгандыгын 30 жылдыгын белгилешет. Кыргызстан коңшулар менен көп кылымдык мамиледе ар дайым тең укуктуу, диалогтуу жана эки тарапка пайдалуу кызматташтыкты, бардык пикир келишпестиктерди сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүнү жактап келет. Бул маанилүү датаны эске алуу менен өз ара кызматташтыгыбыздын жыйынтыктарын чыгаруу жана Борбордук Азиянын коопсуздугу менен өнүгүүсүнүн келечекке болгон биргелешкен планын белгилеп алуу максатында 2022 жылы Борбордук Азия Бириккен Улуттар уюмунун саммитинин өткөрүүнүн сунуштайбыз. Саммитти Борбордук Азия мамлекет башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуу маалында уюштурууну сунуштайбыз. Урматтуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын төрагасы жана башкы катчысы, кийинки жылдын иш графигине катышуу мүмкүнчүлүгүн караштырууңуздарды өтүнөм. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Борбор Азия мамлекеттери географиялык жайгашуусунан улам илгертен эле Улуу Жибек жолуна азыркы күнгө чейин чыгыш, батыш, түндүк, түштүк каттамдарын байланыштырган көпүрө болуп келет. Биздин регион деңизге түз чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан ишенимдүү түрдө дүйнөлүк сооданын маанилүү хабдарынын бирине айланууда. Борбор Азия өлкөлөрүндө эл аралык автомобиль жана темир жолдорун кеңейтүү, логистикалык борборлорду жана транспорттук терминалдарды түзүү ыраатында түрдө ишке ашырылууда. Өз кезегинде Кыргызстан эл аралык транспорттук артериянын бир бөлүгү болгон жол транспорт инфратүзүмүн активдүү өнүктүрүүдө. Атап айтканда, жакын арада түндүк, түштүк жаңы альтернативдүү автомагистралынын курулушу аяктайт. Биз ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулуш долбооруна катышуудабыз жана Евразиялык темир жол инфратүзүмүн модернизациялоону колдойбуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирлик өлкөлөрүнүн Борбордук Азия, Кытай Эл Республикасы жана Европа бирлиги ортосундагы транзиттик жүктөрдү Карачи, Бендер Аббас жана Кара деңиз портторуна өз мүнөтүндө жана алгылыктуу баада жеткирүүнү камсыздай алат. Эл аралык логистикалык бизнести көп пландуу кызматташтык, анын ичинде мультимодалдык ташуу тармагында да кызматташууга чакырам. Ошону менен бирге мамлекеттик чек аралардан өтүүгө байланышкан тоскоолдуктар сакталып кала бере турган болсо, ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор жана жаңы транспорттук коридорлор максималдуу пайда алып келбестигине көңүлүңөрдү бурат элем. Буга байланыштуу эл аралык жүк ташууларга жагымдуу шарт түзүүнү жана өлкөлөр ортосундагы жүк ташуулардын кармалуусуна жол бербөөнү, ошондой эле экономикалык кооперацияга баруучу жолдогу тоскоолдуктардын алууну, өлкөлөр менен региондор ортосундагы транзиттик чек арадан өтүү жол жобосун жөнөкөйлөтүүнү жактайбыз. Урматтуу кесиптештер, Афганистандагы акыркы кырдаалга байланыштуу биздин тышсыздануубузду белгилебей коюуга болбойт. Биз 500 афгандык жаштарга биздин университеттерде билим алуусуна мүмкүнчүлүк бере алабыз. Ошондой эле муктаж болгондорго биринчи кезекте Афганистандын чоң жана кичи Памириндеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтө алабыз. Афганистандын Бириккен Улуттар уюмунун мекемелеринин эвакуациялоо жүрүп жатканын эске алып, Кыргызстан аларды Бишкекте убактылуу жайгаштырууну сунуштайт. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынан биздин сунушка көңүл бурууну өтүнөм. Ошондой эле Афганистандагы түзүлгөн кырдаалдан улам Борбордук Азиянын коопсуздук алдыңкы планга чыгууда. Афганистандагы коомдук саясий туруктуулук жана тартип тез арада орнолооруна ишеним артабыз. Өз кезегинде Кыргызстан терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча ар тараптуу иштерди жүргүзүүдө. Буунун глобалдык терроризмге каршы стратегиясынын жоболорун Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларынын, Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин терроризмге каршы комитетинин аткаруучу дирекциясынын сунуштарын ак ниеттүүлүк менен аткарууда. Мисалы, Кыргызстанда буга чейин жүргүнчүлөр тууралуу алдын ала маалымат системасы жана террорчулардын кыймылын эл аралык көзөмөлдөө үчүн жүргүнчүлөрдү каттоо боюнча маалыматтар киргизилген. Биз ошондой эле Сириядагы жарандарыбызды, аялдарды жана балдарды мекенге кайтарууда Бириккен Улуттар уюмунун жана кызыктар мамлекеттеринин колдоосуна ишенебиз. Ошол эле
учурда биз терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү үчүн гана эмес, баңгизат жана курал, адам сатуу кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана кибер мейкиндик жаатындагы мыйзамсыз иш жүргүзгөн трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы эл аралык аракеттерди активдештирүүгө чакырабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Бишкек шаарында эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү маселесин иштеп чыгууда. Жалпысынан алганда эл аралык коопсуздукка, заманбап чакырыктар менен коркунучтарга каршы туруу жана чыр-чатактардын алдын алуу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун уставынын 8-бөлүмүнүн аныктамасына кирген аймактык түзүмдөр маанилүү ролду ойношу керек деп эсептейбиз. Өз кезегинде Кыргызстан мүчө же катышуучу макамында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Жааматтык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюму, Азия жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмелердин алкагында ар тараптуу кызматташат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, коронавирус пандемиясы адамзат үчүн улуттук кыйынчылыкка айланып көптөгөн курмандыктарга алып келди. Улуттук саламаттык сактоо системаларын болуп көрбөгөндөй сыноого кабылтуу жана дүйнөлүк экономиканын төмөндөшүнө алып келди. Дары-дармектердин жана дарылоо ыкмаларынын иштелип чыгышына байланыштуу бул коркунучтуу вирусту толугу менен жеңүүгө аз убакыт калды деп үмүттөнөбүз. Медицинаны бул вируска каршы жаңы табылгалардын жалпыга жеткиликтүү болушу өтө маанилүү. Өлкөбүздөгү абалга келе турган болсок, бийлик тарабынан калктын, айрыкча медицина кызматкерлеринин өмүрү менен саламаттыгын сактоо үчүн зарыл чаралар көрүлүп жатканын белгилейм. Жарандарды эмдөө иштери толук кандуу жүрүп жатат. Коомчулукка эмдөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өлкөдө дүйнөлүк түрдүү өндүрүүчүлөрдүн вакциналары бар. Учурдан пайдаланып Кытай, Россия, Казакстан, Швециянын жетекчилигине чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Алар бизге эки тараптуу негизде жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун COVAX программасынын алкагында гуманитардык акция түрүндө вакциналарды беришти. Коронавирус пандемиясы Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашуурунун өз убагында жана толук көлөмдө аткарылбай калышынын себептеринин бири болуп калды. Биз пандемия менен күрөшүү жана тышкы карызды төлөө үчүн туруктуу өнүктүрүү максаттарындагы программалар аркылуу багытталган каражаттарды башка жака бурууга мажбурбуз. Ушуга байланыштуу биз эки жана көп тараптуу насыя берүүчүлөрдү Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү долбоорлорунун ордунан тышкы карызды жеңилдетүү демилгелерин колдоого чакырабыз. Бул долбоорлоо биринчи кезекте уникалдуу тоо экосистемасынын бүтүндүгүн, анын биологиялык ар түрдүүлүгүн жана климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында тездик менен талкаланып жаткан өңгүлөрдү сактоого багытталган. Тилекке каршы Кыргызстанда айбирисиз инвесторлор чоң киреше издеп, элдин ишенимин кыянаттык менен пайдаланып, тиешелүү деңгээлде кам көргөндүн ордуна экологияга олуттуу зыян келтирген учурлар бар. Улуттук мыйзамдарга ылайык Кыргыз бийлиги мындай мыйзамсыз иштерге бөгөт коюуда. Ошону менен бирге, маселен, зыяндуу калдыктарын коопсуз жайларга жайгаштырууну камсыз кылуу, таштандылар менен калдыктарды ütүлдөштүрүү сыяктуу экологиялык кесепеттерди өздөрү чечүүгө аргасыз болушууда. 30 жыл бою Кыргызстан туруктуу өнүгүү көйгөйлөрүн жана климаттын өзгөрүшүнүн таасирин чечүү үчүн эл аралык аренада деңизге чыга албаган тоолуу мамлекеттердин кызыкчылыктарын активдүү илгерилетип келет. Биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясына ылайык 2002 жылы эл аралык тоолор жылы деп жарыяланган. Ошол эле жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити, ал эми 2018 жылы 4-дүйнөлүк тоо форуму өткөрүлгөн. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын учурдагы сессиясында тоолуу өлкөлөрдүн достор тобунан биз 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү жана 2027 жылы Бишкек +25 глобалдык саммитин чакырууну демилгелейбиз. Урматтуу башкы катчы, соңунда COVID-19 пандемиясына жана анын социалдык экономикалык кесепеттерине каршы күрөшүү, туруктуу өнүгүү максаттарынын жетүү, ошондой эле Париж келишимин ишке ашыруу, биргелешип жасалган иштердин жана эл аралык коомчулуктун аракеттеринин башкы артыкчылыгы болуп калышы керектигин белгилей кетким келет. Эч ким анын ичинде деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөр да унутта калып калбагандай болушу керек. Заманбап чакырыктар менен коркунучтарга каршы биргелешкен аракетибизди Бириккен Улуттар уюмунун ролу абдан чоң. Буга байланыштуу туруктуу өнүгүү жана глобалдык көйгөйлөрдү коллективдүү чечүү үчүн уюмубузду толук колдоого жана чыңдоого чакырам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жалпы дебаттарга жигердүү катышууңуздарды каалайм. Эл чындыкты билсин.